Assalamu alaikum жігіттер. Погоданы қарағыла. Жан азырдағы кішінеден себелеп баштады. Мен болса мойкаға кире алғам. Мойкадан шықтым жігіттер. Фотоконтроль келіп қалыптыр азыр. Фотоконтроль өтіп тұрып, анан кейін жұмышты бұйырса баштайбыз. Жігіттер, мұрдақы шыққан видеода комментарийлер бар екен. Машинаны да бір сыра көрсетіп қойсаң болмақ депші. Мынаке машина BMW 525 бензин, дизель емес, задний привод. Қапталынан да бір көрсетіп қойын. 2018 жылқы аппақ BMW, короче. Номерин комментарийге жазып баштатшылыңыр. Тігіндейсің бе деп. Ичінде бір сыра көргөзіп қойын. 2018-дерде білесіңер, еме жоқ подсветкач. Анан кейін бұл мындайлы қойылған подсветка да, нештатный да. Ошол, как обычно, монитор. Бұл жақта GoPro камера тұрады. Ошол камерамен тартам, азыркы учурда телефонмен тартып атам. Бүгін болса қанчасы болып қалды? Бүгін вторник, 25 июль, саат 8-ден 20 минут өтті. Аз бұйырса ақырындан линияға шыға баштайбыз. Мага окшоп Перово жақта, шоссе энтузиастов жақта жашасаңар, иштегенге такыр неудобно да. Тем более азыр бизнесте центрге түшүп барыш керек болот да. Бул жактан заказ күйгүзө элекмин. Ошо ойдон турат. Азыр кичине ылдыйраак кирип барып, бирок өткөндө ушул жактан эле күйгүзсөм заказ берип аткан. Измайлова жактанчы, Гамма жактан. Ал жактан Проспект Мира жакка же болбосо мурдакы видеодой болуп Люберцага кетип калам. Ошондуктан азыр хотя бы эме жакка, Почта Ильича жакка кирип барып туруп, анан кийин линияга чыгам. Кадрларды көрүп отуруп байкасам бүт эле эмени көрсөтүп, өзүмдү эле көрсөтүп тартып берип, өзүм көзүмдө тажап кетти да. Иш кылса последний тартып аткан видеолорума такыр мындай эме болбой атам да. Өзүм окум канбай атат да. Анан кийин эң аяк жагында жана бир нерсе 2-3 жолу кайталанып калыптыр. Чынын айтканда монтаждан такыр эметип кеттим, тажап кеттим да. Мындай творческий кризис деп коет го. Ошондой сыяктуу болуп атат азыркы учурда. Анан бүгүн өзүмдү мындай мотивация берип, жакшы бир мындай нормальный кылып тартайын деп чыктым. Анан кийин комментарийлерди окуп атам баарын. Кээ бирлерге жооп бербеген болсом, WhatsAppка жазып койгула, срочный болсочу. Ошол WhatsApp'тан чалышып сүйлөшүп, эметебиз, баарлашабыз. Анан кийин Яндекстин аккаунту блокировка болгондор болсо, ушул төмөндөгү номерге WhatsApp'тан жазсаңар, только жазгыла, чалмай жок. Жазып койсоңор, окуп, жооп берип, алдагы блокировка эмесине каралат. Мурда эмнеге блокировка болгон, андан кийин ачылды беле, ошол жагынан да зависит этет да. Ачылабы, ачылбайбычы. Ошону байкап туруп, так маалымат айтып берет. Ачылса ачылат, ачылбаса ачылбайт депчи. Анан кийин ошол аккаунтту ачкандан кийин дагы өзүнүн правилалары бар экен да. Такыр ачылгандан заказды отмена кылбай, пропускать этпей, берген заказын бергенде алып иштеш керек экен. Ошондуктан ошол нерсени да байкаш керек. Анан эртең арген сен реклама кылдың эле, кайра бир жумадан эле блокировка болуп калды, мунун кандай деген вопростор болсо, ал нерсе ошол нерседен силерден да зависит этет экен. Заказ блокировка болгон аккаунт ачылгандан кийин эле кайра заказдарды пропускать этип же болбосо поддержкага жазып промокод сураганда Яндекс сразу билип коет экен. Ошондуктан төмөндөгү номерге чалып, жакшыраак маалымат алсаңар болот. Заказ түшсө айтып коем. Так, Варварка 6, строение 7, 1.24 коэффициент. Биринчи заказ бар буюрса жигиттер. Варваркадан алдым. Прям мост бар го, парк Зарядье бар го. Ошол парктын жанынан алдым. Прям остановкада, таксинин остановкасында турам дейт. GPS жакшы эле көрүнүп атат. Анткени кече мурда күнү дагы дрон түшпөдү. Ошол дрон түшкөндө сразу GPS-ти кайра өчүрүп салышты. Билесиңерби, ага чейин жакшы эле иштеп атпады беле. Анан кийин комментарийден да сурап атышат, кандай кылсак болот, 2 телефон менен иштеп атасыңбы же 1 телефон менен иштеп атасыңбы депчи. Бир эле телефон заказды алгандан кийин баягы
маршрутту заранее карап койгула да. Улам мен деле ошентип жүрөм, мен деле минтип чоюп светофорлорду санап, так 1 2 3 светофордун 3-чү светофордон оңго бурулат экен депчи. Анан кээ бир улицаларды билем. Ал эме мисалы Кремль жактан көп эметип атпайбы, көнтетип атпайбы, ал жактан баягы Арбатка чыгып кетесиң, либо Тверскаяга чыгып кетесиң, либо аркы проспект Мира жакка кетип каласың. Баягы 3 эле жол бар да, же болбосо кайра набережныйга чыгып, тиги Волгоградка жакка кетип калсаң болот. Шоссе энтузиастов, Рязанский проспект. Ал ошол жактарды Кудайга шүгүр эле жакшы билем да. Ошондуктан жөн эле навигаторду карап кете бербей, кээ бир улицаларды карап, жаттап, заказдар бири-бирине окшош эле да. Пока ошентип жашап турбасак, бул нерсе көпкө созулчудай болуп атат да. Анткени жанакы бирөөлөр баштаган бир нерсе бүтмөйүнчө локация ушундай боло берет. Мантулинская 18, правильно? Да, пожалуйста. Биринчи заказ 27 минута. Завершаем. 1267. Точка кошуйду, ошон үчүн арзан чыгып калды. Бизнестин кайсыл жери жаккан жок. Подачалар мисалы 5 километр, 6 километр кылып деле ыргытып берет экен да. Азыр буга чейин 2 заказ отмена кылып салдым. Без потери активностичи. Андан кийин үчүнчүсүн уже Москва-Ситиден, мен азыр Беговая жактап жүрөм, Москва-Ситиден берип атат. 5 километр 11 минутагач 4 эмемен активности минус мененчи. А мен болсо экономдо жүрө берип активности самый минимальныйга кармап жүргөм да. 16 максимум 20 эң кыйратын дегенде 35ке барып кайра түшөт да. 16дан 2 отмена бергендечи. Ошондуктан азыр отменада бере албай калдым. Пассажир өзү отмена береби десем, отмена берейин деген ою да жок мунунчу. Анан кийин баягы барбай качып кетейин десең, бизнесте иштегендер айтып атат, бияк эконом эмес, качып кетсең эртең эле блокировка кылып салат депчи. Айла жок, бартам, не кылабыз? 11 минуттан көзүң карабай. 5 километр пробег деле бул оңой пробег эмес да. Азыр Москва-Ситинин ичине кириш керек. Анан дагы бир жакпаган жери түндө таңгамал жамгыр жөн эле бочкалап төктү го. Ошол убакта аэропорт Шереметьеводан заказ алып алгам, келип түшүрөйүн десем, жан шатырып атат. Мен машинадан түшүп, багажды ачып, зонтикти алгыча аркамдын баары чыланып калды да. Анан кийин зонтикти алып алдыма салып алдым, өзүм чыгып зонтикке жашынып, даже тиги пассажир өзү эле багажды ачып өзүнүн эме сумкаларын өзү алып атты да. Очаковага келип же болбогон бага келдим да. Канчага келдим, айтайынбы? 1166 рубльга келдим. 5 километр подачасы менен плюс еще коэффициент жок. 25 минутада. Ушундай заказдар дагы болуп турат экен. Мен деле биринчи жолу көрүп атам. Эми ушундай жамгыр шатыратып жаап атканда, мисалы экономдун коэффициенти менен бирдей эле болуп калат да. Даже эконом ашып кетиши мүмкүн. Анан баягы приложение чакырып атканда Яндекс өзү да предлагать этип калат го. 150 рубль кошсоң бизнес келет депчи. Же болбосо ошондой эле комфорт плюс келет деп. Ошондой жактары бар экен. Азыр дагы следующий заказ алдым. 1-2 коэффициент менен ушу Очакова жактан эле. Кайсыл жерге барат? Көрөбүз бирге. Талалихинага келдим. Оплата картой. Завершаем. Канча жарым саат болду, көрбөй калдым, байкабай калдым. 1919 рубль. Берчи, ыргытчы бир. 1.87 коэффициент менен 14 минута 9 километр подача дейт. Кечирип эле койсуң го дейм. Кечирип койчу чырагым. 1.54 Талалихинадан эле берип атат. Артка барыш керек экен азыр кайра. Буга чейинки берген заказды көрсөтүп атпадым беле. Отмена болуп кетти. Бара турган жери өтө сонун жер болчу экен. Рабочий поселок Заречье. Прям эменин
Кутузовский проспекттин жанында эле кайра центрге жөн эле урган бойдон кирип келмек экенмин да. Наличка болчу экен да. Значит, муну экономдор эле чакырып аткан да. Экономщиктер элечи. Значит, эконом менен бизнестин коэффициент күйгөндө эконун баасы кичине бирдей эле болуп калды окшойт деп ойлоп атам. Бирок ошентсе деле башка заказ алдым. Ал деле бир коэффициентин унутуп калдым, по-моему 1.53 менен бир ушундай менен алдым. Каяка барат экенин көрөбүз азыр. Баасын да көрсөтөм дегендей. Иши кылса болгонун болгондой кылып тартып көрсөтүп берип атам. 1000 рубльдык заказ болобу, 100 рубльдык заказ болобу көрөбүз. Такыр непонятный жерге чакырып коюптур. Комментарий окуганды унутуп калбайлы. Так. Третий Крутецкий переулок 11-тан бара турган жерин айтчудай эле айттым го. 3-чү подъездге чакырыптыр. Значит, 3-чү подъездге токтоп. Дагы жакшы, жан басылып калды. Азыр эшикти ачып берип түшүп сууларын карап койдум. Буга чейинки заказ, бир бала заказ берди, бир кызды алып келдим, жаш кызды. Челябинсктен келиптир. Анан жолдон кетип барат, подружкасына чалып айтып берип атат. Бизнес класс чакырды Лёша. Бизнес класс менен кетип баратам. Mercedes BMW 525 деп. Биякта шлагбаум бар экен да, мен кантип шлагбаумдан кантип кирем? Ачабы азыр. Чаттан жазалы эми. Сонун заказ, айланайын, мощный заказ. 13 минутада. 13 минутада. Мындайынан тартып да көргөзүп коюн, 3 минута 1705 рубль. Тем более эмеге кирип алдым. Центрге кирип алдым. Азыр бул жактан болсо, так, коэффициент нормально. Тарс. Өчүп бараттыр да коэффициент, сволочь. Прям вагында келиптирмин да, азыр мен келатканда сонун күйүп турган. Тиякта эме жүрбөй, Гурам Амарян. Хинкальная жакта. Чап-чаш эле кызды алып келдим, ошо Гурам Амарян чакырган турбайбы көрсө. Тигине тиякта турат. Биз эмне кылабыз? Биз болсо акырындан жыла беребиз. Бул жакта 380 рубль комиссия дебедимби? Парковкага төлөй турган эме жок, акча жок. По идее, сол жакка мондай киргизип туруп, ушуну алдынан токтошум керек болчу да. Мына Гурам Амарян. Ошо биякта жүрбөй, хинкальная да. Кеттик, дальше иштейли. Саат 11-ден 43 минута өттү. Дайвер заказ алып коюш керек болуп атат. В срочном порядке. Өлдү да бул жак. Өлдү дейин десем, поворот прям. Поворот, так. Дал өзү экен. Локация кичине эметип атат, гонит этип атат, ошондуктан эметпей калды. Башка жакты көрсөтүйдү да. Бул заказ 37 минут болуп кетти. 37 минутта 1498 рубльга. Заказды таштап коюп, бул телефондон комментарийлерди окуп кетип баратам. Жооп берчү комментарийлерге жооп берип, суроосу жок комментарийлерди окуп, күлкүмүш нерселер болсо күлүп дегендей. Азыр по делам центрге коюп койдум. Может, берип калабы деген ойдочу. Центрда кичинекей болуп коэффициент күйүп калыптыр. Бирок негизи ушул коэффициенттер менен кызыктырган деле жок. Бирок жанакы заказ жакшы чыкты. 13 минутага 1700-кө элестеттик эле, 1700-кө. Саат болсо 12-ден 27 минута өттү. Жаңы күн башталды. Эми саат боюнчачы. Эң биринчи заказды саат 20:57-де алып турмун. 20:57-де алсам, так, 4 сааттан бери иштеп жүрүптүрмүн. Машинаны от алганыначы 4 саат 2 минута 99 километр болуптур азыркы расход 9-7 көрсөтүп атат.
200 километр нормально го дейм пока. Смена бүткөнгө чейин дагы 200-дү айдайбыз да, холостой ходдор эми башталат мына. Ну, они обычно долго, я думаю, открывают. Давайте я лучше здесь сойду. Ага, хорошо. Да вы Сейчас себе я вам сидите. Хорошей ночи вам. Доброй ночи, до свидания. Қалып эле мынтип койсуң го. Денеңди кыймылдатып, ремени чечип эле денеңди кыймылдатып. Давайте я вам открою. Так. 25 минута. 1255 рубль. Заказ от меня. Аркасынан цепочка менен заказ түшкөн да. Баягы эмеге ушундай Солнцево жакка келгенде, Боровский шоссеге келдим, МКАДтан киргенден кийин эле. Анан линиядан чыкпай эле күйгүзүп койгон болчумун. Саат 2 болду жигиттер. Заказ тынчып калды. Көрөбүз азыр 1 сааттан кийин аэропорттор башталат деген имиштер бар. Аэропортко бир апарып кайра бир алып келип койсом, 6000 болуп калыш керек да. Жок, 5000 дейинчи хотя бы. Азыр жакшы райондо жүрөм, мындай мажорлор жашаган Браменкидечи. Бул жактан заказ чыгыш керек болчу негизи по идее. Спидометрди карабайсыңар, 40тан ашпай, шашпай, акырын айдап кетип баратам. Центрди көздөй. Центрди көздөй айдап стоит, не стоит, же ушул жерде бир аэропорт аңдып отурайынбы. Бир эме кылып көрөйүн, бир эксперимент кылып көрөйүн. Азыр мисалы карабайсыңарбы? Эмени караганда деле центрде эчтеке жок да, бизнесте. Коэффициент 1.9 деп турат, бирок на самом деле эчтеке жок. Ошондуктан бир эксперимент кылып көрөйүн. Азыр центрге кирип барып, пробегти түрүп, холостой ход кылбай, ушул жерде бир жарым саат эме Кызылгали айдап кетти тиги BMW. Аркы светофорду көрүп алды окшойт, ар жак жашыл күйсө ошого эле айдап кетти. Камера бар экен, именно карагыла. Именно перекрестокка камера. Камера контроля проезда перекрестка. Кетти 5000 тарс. Ошондуктан жакшылап карагыла. Анан унталекти айтып коеюнчу, баягы локация тупит этип атпайбы? Катып калыпчы, ары секирип, бери секирип, ошол убакта бир лайфхакта бул деле жардам бериши мүмкүн, же жардам бербей калышы мүмкүн. Мындай кылып, именно GPS-ти өчүрүп, анан кийин кайра күйгүзүп койсоңор, же болбосо ошондой эле полетту күйгүзүп туруп, бир 3 секунда кармап туруп, анан кайра күйгүзүп койсоңор, мындай өчүп күйгөндөн кийин обновление болгон сыяктуу болуп, кайра ордуна келип калат. Как раз бул жакка кирейинчи. Кирип ушул жакта бир аз туруп турайын. Ушул домдордо негизи көбүнчө мажорлор эле жашайт, жакшычы. Анан может Домодедового, Внукового, же болбосо ушундай эле Шереметьевого. Бул жактан мага азыр Шереметьевого алганым выгодныйраак болот да, эмнеге дегенде эме жакын. Эмне инвалидный үй же эмне? Внуково жакын болуп калат. Ошондуктан бизге либо Шереметьево, либо Домодедового алышыбыз керек. Ладно, заказ түшсө айтып коем. Опа, жаңылбаптыр мына. Мичуринский проспект 34 дейт. Ушул жакта күтүп отурганым эле туура болуптур. Аэропорт Внукового келдим. Внуково. Айтып отпадым беле, аэропортко, бир аэропортко берет депчи. Аэропорттун убактысы келип калды деп, бирок Внукового эмес деп аткам. Ошончо деле сонун заказ болду. 20 минутада 1295 рубльга. Анан карасам эле аэропортто укмуш үчүн эле коэффициент күйүп атыптыр да. Анан заезжайте в синюю зону дейт. Я как бы заехал в синюю зону. Канча вакыт көрсөтөсүң, канча кэф менен бересиң. Кэф күйүп атса, значит экономго, бизнеске күйүп атат да ушундай кэф. Экономдордукун көрсөтпөйт. Вы в очереди 45 минута 11 местада экен, 15 машина бар экен. Бул эми кэф өчүп калгандан кийин анан берет экен да, 45 минут болсо. Ошончо деле саат 2ден 44 минут өтүп атат.
азыр городко баргандын смысл деле жок го дейм городко барганда. Андан көрө заодно бир опыт катары күтүп көрөйүн 45 минутта. Точно 45 минутта. Давайте эме зачкать этип коелу. 2:44 болду саат. 45 минутта дейт. Көрөбүз. Береби, бербейби. Внуковадан заказ алдым. 15 минутта турдум окшойт, анан балдар менен бияктан сүйлөшүп атып, вылетке чыгып кетип калыптырмын. Блин, прилетко кирем деп атыпчы. Телефонун алаксып атып. Өткөрөсүңбү, өткөрбөйсүңбү? Өткөрүп өткөнсүң, а? 1.07 коэффициент менен алдым. Анан билбейм кандай, каяка берет. Күтөбү, күтпөйбү, азыр көрөбүз. Көрсөтүп коеюн. Мына 42 минута 2050 рубльга. Завершаем. Мы ушунсың. Яндекс вообще жанын жепитип калыптыр да ушечи. Азыр Внуковадан келбедим беле. Келсем, центрда вообще коэффициент жок болчу. Эчтеке көргөзбөй атканда. Анан 1.09 менен заказ ыргытып атпайбы Люберцага. Кайра элечи. Анан бир сыра нервтенип туруп алдым. Коэффициент менен берип аткандан кийин Люберцага ала берейинчи. По-любому заказ жок. Не кылмак элем, отура бермек белем ушакта деп. Заказ алгандан кийин анан кийин эменин центрдин тегерегинин бүтүп барын коэффициентти көрсөтөт го. Люберцага аз көрөйүнчү, мага өзүмө жаман интересно болуп атат да, кандай коллега өтүп баратат. Люберцага өзү кандай адам барат болду экен дейм да. Комментарийге бирөө жазып коюптур, Люберцаны көп хайт этип бербе, Люберцада кыргыздар көп депчи. Кыргыздарга такыр вообще эмем жок. Арманым жок да. Анткени мен кыргыздарды Люберцага апарып көрө элекмин. Жалаң эле орустар. Люберцанын неси жакпайт деп көптөр сурай берет. Заказ азбы же бербейби депчи. Эң биринчи причинасы жолдору жакпайт Люберцанын. Негизи эле ошол тарапка мен өзүм деле жашаган жерим почти ошол жакта да. Бирок ошончо деле Люберцы деген названияны окуганда жүрөк дүкүлдөп кетет да. Кыздын салаты окшойт бар походу. В Люберцы, да? Да, пожалуйста. Прям, наверное, недолго, да, будет? 35 минут, да. Я открою. Ага, да, пожалуйста. До свидания. Чөтүп кетти, эмне болуп кетти? Жостко эле сасып кетти да кого. Же Люберцы өзү сасып атабы ушак. Так, 30 минута 32 секунда. Баасын көрө элекмин. Барабанная дробь дейт. Так, баасы завершить. 1660 рубль. Жакшы. Жарым саатка Люберцага 1660 рубль. Таң атпай саат 4-төн 37 минут өтүп атат. Saat 5'ten 20 minut öttü. Bir sıra Moyka'ga girip sırtına atıp çıktım. Вроде gün
чыгып келаткандай жолдор кургап калды. Бир сыра чагап койбосо ак машинага эмекен. Бат эле кирдей берет экен. Ошентсе деле билинбей мойкага акча кетип атат бүгүнкү күнгө. Эртең менен чыгып атканда, эртең менен дедим, кечинде чыгып атканда 550гө мындай мойкага киргем, азыр 150 рубльга пьяна менен суусу менен атып чыктым. Ошондо 700 рубль мойкага жок деп элестетип койгула бир сменада эле. Бул жагын кичине экономдоп бирдеке кылбасак болбойт. Аэропортто алайын, эмне кылайын? Заказды учуруп, баасын карап атам, канчага бармак экем деп. 2,5га бармак экем. Эх, алыш керек болчу. Мейли, майла жок. Өткөн ишке өкүнбө дейт го. Жана койдон отурам жигиттер. Азыр жаңы эле заказ түшүп атат. Элестеткиле, Видныйден эмеге Одинцового барып, анан Одинцоводан кайра Жуковскийге барыш керек экен. Бул 116 километр 2 саат 10 минутта деп көрсөтүп атты. Бир жакшы эле баа берсе керек, бирок пробкасына тыгылып калчу да. Карагыла эми пропущенный заказдарды. Комсомольская почта. Подачаларын карап байкасаңар. 11 километр, 5 километр. Ушу 5 километрди ала берсем болмок экен Комсомольская почтакачы. Бай экономдой көрүп эле кээ бир заказдарды пропускать этип атам да, албайчы. Туура эле кылып атамбы же туура эмес кылып атамбы? Бизнесте иштегендер бир советиңерди берип койгула. 14 минутта. Эми платный подачасы жакшы болсо да бир жөн да. Платный подачасы бир күлкүнү келтирген 153 рубль, анан 200 рубль болот атпайбы? Бул заказды деле пропускать эткем. Шыркада отурам. Бул жакта кичине центрде коэффициент күйүп турат. Догуруна отуруп заказ алдым. Боткинага 31 километр 33 минута. Комментарийде окугула. Ушундай эле заказдар болуп турса гана 8 минута 3,5 километр. Кеттик. Спасибо. Да, пожалуйста. До свидания. Всего доброго. Ушинтип эле түшүп турсаңар гана 40 минутта 1533 рубль. Фу, жаман бензин сасып кетти ғой. Буга чейин жолдо келатсам эле датчик звуковой пищалка иштеп атпайбы? Капотуң ачык депчи. Ничего себе деп трешкада келат. Трешка не сүйлөй албай эле тилим чайнап калган менен. Трешкада келат. Оң жака токтоп эле капотту ачып кайра жаптым, эле жок, ато көтөрүлүп кетти дагы. Так, пройдите проверку личности дейт. Мен кебетеме ишене албай атасыңбы? Эмне бул экономдон кийин бизнеске мунун кебетеси окшошпой атат деп атасыңбы? Яшамба. Жолдо келат, линиядан чыгам деп унутуп коюп турмун да. Анан бир водитель ыргытты. Посольство. Бул андан кийинки заказ экен. Путилковага, ай-май, вообще невыгодный болчу. Путилковага водитель менен бармак экен. Кудай сактап ат менен болуп кетиптир. Кечир кой, пассат, кечир кой, кыз койдум. Саат 6:47 болду. Мен болсо Беговаяда жүрөм, Беговая. Дай бир 2-3 заказ кылып коюп, акырындан үйдү көздөй тая бериш керек. Буйруса бүгүнкү күнгө заработок өтө жакшы мен үчүн. Азыр 2-3 заказ кылып, эсептеп, көргөзүп, километраж конский, бирок экономдо жүргөндөй эле да. Бир бай акырын карап коюнчу. Силерге байкатпай. Ох, ай-ай. Мындай сүйлөгөн сөздөрүм да кичине мындай өзгөртүш керек болуп атат. Мындай адекватно сүйлөпчү, бир нерсени айтып бергенде да мындай адекватно айтып берип. Костюм шым эле кийгеним болбосо,
комментарийде жазгандай эле кебетем менен жүрүш турушум сүйлөгөнүм экономдой эле да. Так что акырындан дегенде мен кандай адам болсом ошо ойдон эле сүйлөйм да. Анан жасалма өзүнчө эле бир грамотный болуп сөздөрдү подбирать этип акырындан спокойно сүйлөп анда мен арген болбой калат да анда, туурабы? Ошондуктан каканыч кандай болсо ошондой. Күн чыкканда жарык келгенде көздөр пересменка боло албай калып атат да. Моментально пересменка болуш керек болчу. Ночтон кийин деңге өтө албай калып атам. Жыйырма бир минута 873 рубль. Баклажкам ага тыгып кетти. Эмне кылайын? Биринчи наличка заказ. 33 минутада 1897 рубль. 2000 рубль чөнтөктө. Ватять деп коет го бул жаган. Ваяй деп коет го, биягынчы ваяй деп коет. Так, жигиттер, жана айтып атпадым беле, биринчи заказды 8:57де алгам деп. Азыр саат ровно 8ден 11 минута өттү. Жумуш ушул менен бүттү деп айтсам болот да. Эмнеге дегенде Реутовко келип калдым. Реутовтан азыр үйдү көздөй кетиш жакын эле. Мага выгодно да. Ошондуктан азыр 12 саат толук болбогон күндө дагы 12 саат болбой калды да. Анан кийин мен кандай кылып эсептеп атам 12 саат жумуш дегендичи. 12 саат линияда толук болгон жокмун. 10 саат чисто линияда жүрдүм, 10 саат. Бирок мен үйдөн чыкканда, үйдөн чыгып машинага отуруп, машинаны оталдыргандан баштап жумуш вактысы башталат мен үчүн. Анан кийин 12 саат болду деп эсептей берсек болот. 12 сааттын ичинде фотоконтроль машина успешно прошел. Эми сообщение келип атат го. Бүгүн жумуш кудайга шүгүр өтө сонун болду, өтө жакшы болду. Пробегдагы конский болду. Бизнесте иштеген балдарга ушунча иштеп салдым деп айтып атсам, алар эметпей атышат, ишенбей атышат. Койчу, ушунча иштеп салдыңбы депчи. Анан бүгүнкү күн негедир удачный болду окшойт мен үчүн. Экинчи күн болсо дагычы, үчүнчү күн болду. Вторниктен средага караган түнү иштедим. Азыр бияктарым баарын жыйыштырып алайын дагы, анан кийин отчетту чыгаралы. Сигаретным дыму таял твой силуэт, а я молча курил и смотрел тебе вслед. Ни единой слезы, лишь усталость в глазах. Ты меня не простишь, и нет смысла в словах. Время зыбкий песок, мысли плавят виски. Я судьбу променял на любовь без любви. Сам себя потерял, сам позволил уйти. И оставшийся день умирал от тоски. Умирал от тоски. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин жигиттер, ассаламу алейкум баарыңарга.
Бүгүн ушундай сонун смена болду. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин каналга катталып болсоңор каналга катталып, лайктан чалпыйта эле басып, суроолор болсо жазмай, жооп бермей